Урматтуу башкы колбашчы, сиздин тапшырмаңыз менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары Түрк элине барып, өздүк кызматын эрдикте аткарып, терс окуясыз кайра келди. Куткаруучуларыбыздын Түркиядан аман-эсен келиши менен куттуктаймын. Эми иш тууралуу баарласак, Түркияда болгон жер титирөөдө биздин куткаруучуларыбыз барып келди. Сиз жетектеген мекеменин ошолордун кандай иштерди аткарып келди, кандай барып келди, кырсыгы жок барып келдиңиздерби? Ушул боюнча толук маалымат берип кетсеңиз. Урматтуу жолдош президент, сиздин тапшырмаңыз менен 6 февралда 4:17 болгон жер титирөөдөн Түркия эли аябай катуу жабыркагандыктан сиз түзмө-түз мага эртеден баштап тапшырма бердиңиз. Эртең менен биз өзүбүздүн даярдыгыбызды көрүп, ошо замат аракетибизди жүргүзүп, тез арада Түркия элине учуп барганга аракеттендик. Биринчи этабында 67 куткаруучу барды, экинчи учак менен бизде 120 адамыбыз барды. Анын ичинен Министерство здравоохранениянын 6 кызматкер учуп барды. Биз өзүбүздүн мобилдик госпиталыбызды алып атканбыз. Дагы кошумча 5 боз үй тигүүчү атайы адамдарды ала барганбыз. Сиздин тапшырмаңыз менен биз 127 боз үйлөрүнөн айрылган, жабыркалган Түркия элинин жарандарына биз тигип бердик. Атайы шаарчасын орноштурдук. Бизге эң негизинде жакшы көмөктөшүн көргөзгөнү бул биздин посолубуз Казакбаев Руслан Айтбаевич жана МИД аркылуу жакшы жардам болду. Өзүбүздүн Түркиядагы жашаган кыргыз жарандарыбыз, Түркиядагы иштеп аткан кыргыз бизнесмендерибиз жана биздин өзүбүздүн студенттерибиз аябай катуу көмөктөшүп, бүт жүк ташуучу, жүк алып келүүчү аракеттерин өздөрүнүн мойнуна алып, бизге жана ошондой эле тышкары даже тамак ашына чейин бизге көмөктөшүп жардам беришти. Анан өзү ошо биринчи күндөн эле баштап биздин куткаруучулар өзүнүн жумушуна киришти. Киришкенде өзгөчө айтып кетилем, бул биздин тарыхыбызда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизинде түзүлүшүнөн баштап бул биринчи жолу биз эл аралык ушундай куткаруу жумуштарына катышканыбыз болду деп белгилей кетсем. Мурда барган эмес экенби? Жок, мурда эч бир дагы жолу барган жок. Мындай опытыбызда, тажрыйбабызда болгон жок. Жана буга чейин андай даярдыгыбызда болгон эмес. Биз бул даярдыкты 2 жыл мурда баштаганбыз. Инсарак группасынын Инсарак тобун ачканы. Ага атайы балдарды таап, Түркияда окуган, тил билген балдарды ал жака кошуп, машыгуу системасын киргизип, 1 жыл мурун биз кинологический службаны жандандырдык, иттерди алдык, аларга атайын довольстволорду ачтык. Ошо сиз тапшырмаңыз бергенден баштап булардын ошо эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири болду. Биздин куткаруучулардын аз санына карабастан жана оор жумушуна, забалдардын алдында каза болгон адамдардын денелерин, тирүү адамдардын денелерин чыгарганга, өзүнүн өмүрүн коопсуздукка салып, кооптуу жерине салып, жана мындай забалдардын алдына калып кеткен коркунучуна карабастан, биз 8 тирүү жаранды таптык, чыгардык. 198 каза болгон адамдардын денесин чыгардык. Бул көрсөткүч аябай жогору болду. Биздин жумушубуздун баарын Түркия эли, Түркия прессасы, телевидениясы аябай катуу көңүл буруп турду. Фактически мындай караганда биз башка спасательдердин алдында болуп иштедик. Эң негизгиси бүт жумуштарды аткаргандан кийин биз ушу 2 пунктунда иштедик. Кахраман-Марашта жана Хатай шаарларында. Эң негизги биздин куткаруучуларыбыз эч жабырланбай, эч чарадар болбой, забалдардын алдында калып кетпей, аман-эсен өз мекенине кайтты. Рахмат, урматтуу Баубек Эргешевич, маалыматыңызга рахмат. Алгач Түркия мамлекетинде биздин куткаруучулардын жасап келген ишине ыраазычылык билдире кетейин. Менин атыман дагы бардык кызматкерлерге ыраазычылыкты айтып коюңуз, жеткирип коюңуз. Бир дагы мамлекетте мындай кырсык болбошун тилейли.
Türkiye eline çındığında Kuday taraftan çoğun sunoo geldi. Alarga şu sabırlılık dileyli, Kuday özü rayımın algan bolsun deyli. Kırsık, bunda olsa kırsık, abdan çoğun ştatта kırsık oldu. Bizдің құтқарушыларыбызды дагы biz массалык маалымат каражаттарынан карап отурдук. Жакшы иштеп келишти. Ошондуктан сиз чогулуш жасап, баарын бир столго отургузуп туруп, арасынан мындай бир өзүн жакшы көрсөткөн кызматкерлерге сыйлык берүүнү караштырыңыз. Анан сыйлык берүүдө кол ирисине тартат болуп, достчулук, тууганчылык жеп жакшы мамилелик кылбаш керек. Чындыгында ошол жерге барып, чыныгы ниети менен кызмат кылган, ошол жерде бир өзүн көрсөтө алган балдарга бериңер. Ошондой болгондо гана стимул болот, башкаларына үлгү болот кийин. Бул мен жакшы кызмат кылсам, биздин жетекчилик эмгегибизди баалайт экен деген ушундай стимул болот да, анан кийинки иштериңерге дагы бул жакшы таасирин тийгизет. Ошондо биз кесипкөйлөрдү өстүрүп алган болобуз да. Эми мындан ары эми түрк элине эмнени каалайбыз? Түрк элине күч кубат берсин Кудай. Өзү райымын алсын, өзү жардам берсин дейбиз, башка эмне дейбиз? Эми сиздерге чоң рахмат. Эми урматтуу Бобек Эргешевич, кырсык өзү айтып бербейт. Бизде дагы мындай кырсыктар көп болот. Айрыкча мына жаз келатат, кар көп түштү быйыл. Сел жүрүү коркунучтары бар, кар көчкү коркунучтары бар. Ошолорду алдын алуу бул силердин биринчи эң негизги милдетиңер. Алдын ала эскертип, каерде кар түшө турган болсо, аны алдын ала жаап жолду эскертүү берип, жарым күн мурун, бир күн мурун дегендей, мисалы Төө Ашу тарапта көп кырсыктар болот ушундай. Анан түштүктө көп сел жүрүүлөр болот. Ошолордун бардыгын азыртадан алдын алгыла да. Азыртадан алдын алышыңар керек. Сактансаң сактайм дейт Кудай. Ошондуктан бүт ошондой бир коркунучтарды алдын алыш керек. Кырсык айттырбай келет, кырсыкты бир гана Кудай берет. Бул да Кудайдын суноосу пенделерине берген. Биз ошону колдон келишинче алдын алып, кырсыкты болтурбаганга аракет кылышыбыз. Жарайт.